Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи. Азыркы аралыктан окутуу учурунда алган маалыматтарыбызды бышыктоо үчүн кайтарым байланыш сабагы. Биология сабагы. Окутуучу Эсенкулова Назгүл Борбаевна. Саламатсызбы? Англис тили адистиги АТ-19 тайпасы. Мен Акжамбилова Зайнап. Сабактын темасы биосфера жана ноосфера. Биосфера тиричиликтин пайда болушу жана анын жер жүзүндө таралышы, жашоосу табияты менен ажырагыс нерсе. Тиричилик табияттын тундусу. Ошондуктан биосфера тиричиликтин чел кабыгы. Био тиричилик, сфера шар, чөйрө дегендей билдирет. Жерде, сууда жана абада таралган тиричиликтин жашаган жалпы чөйрөсү. Улуу француз табиятчы окумуштуусу Жан-Батист Ламарк биосферага алгачкы негиз салуучулардан болгон. Бул окумуштуу Франциянын өсүмдүктөрүн, жаныбарларын изилдеген. Бул табиятчы көптөгөн илимдерге геология, гидрология, психология жана метеорология негиз салуучулардан болгон. Ал жалпы табият кубулушун чогуу бирдик түрүндө кабыл алган. Мындай түрдөгү пикирдин пайда болушу анын биринчи жолу биосфера деген терминди колдонууга алып келген. Бул сөз тиричиликтин жер жүзүндө болгон баардык кыймыл-аракеттерге таасирин тийгизет деген мааниде берилген. Бирок 20-кылымдын экинчи жарымынан тартып биология илиминин өсүп өнүгүшүнө орус окумуштууларынын салымы чоң. Алгачкы тиричиликтин пайда болуу үлгүсүн Опарин түзгөн. Ал эми Вернадский болсо биосфера жөнүндөгү илимдин экологиялык кандай мааниси бар экенин аныктаган. Бул окумуштуунун ою боюнча биосфера эң жогорку деңгээлдеги жандуулар менен жансыздардын экосистемасындагы жогорку деңгээлдеги байланышы деген. Вернадскийдин биосферага мындай көз карашы анын алып келген тиричиликтин келип чыгуудагы маселеси. Вернадский бул маселе боюнча 3 түрдүү ойдо болгон. Биринчи ою тиричилик жер кыртышынан мурда жаралган. Экинчи ою тиричилик жер пайда болгондон кийин жаралган. Үчүнчү ою жер менен бир учурда тиричилик пайда болгон деп ойлогон. Ал өзүнүн оюн талдап топтогон тиричиликтин жер менен бир убакта жаралганына, мындайча айтканда жер менен бир учурда биосфера пайда болгон деген жыйынтыкка келген. Вернадский биосфера бул жердин жука кабыгы, мына ушунун ичиндеги организмдердин тиричилиги жүрөт деп биосферага аныктама берген. Биосфера литосферанын, гидросферанын жана атмосферанын кошулушкан жерлеринен орун алган. Тиричилик атмосферада 20 километр жакын бийиктикке чейин таралган. Океанда болсо 11 километрге чейинки тереңдикте. Ал эми жердин катуу бөлүгүндө 3 километрден төмөнкү катмарында жашайт. Алар нефть чыккан жерлердеги бактериялар. Вернадский биохимияга негиз салуучу болгондуктан анын ою боюнча кандай гана организм болбосун химиялык заттардан жаралган дейт. Бул окумуштуу биосфера жөнүндөгү өзүнүн оюн төмөнкүчө жыйынтыктаган. Биринчи, биосферада жашаган организмдер дайыма химиялык заттар укумунан тукумуна толугу менен берүүгө умтулат деген. Экинчисинде геологиялык мезгил өзгөрүүдө, ошону менен бирге тиричиликтин дагы эволюциясы биосферада өзгөрүп, туруктуу тиричиликтин түрлөрү пайда болот. Дагы организмдин кыймылы атомдун укумунан тукумуна өтүшүнө байланыштуу деп айткан. Вернадскийдин пикири боюнча тиричилик заты организм жана айлана чөйрө менен дайыма тынымсыз алмашууда болот деген ал үчүнчү оюнда. Вернадский өзүнүн биосфера жөнүндөгү эмгегин 1926 жылы жарыкка чыгарган. Бул китебинде ал биосферага өтө чоң маани берип, андан ары тереңирээк изилдөөгө киришкен. Өзгөчө ири шаарлардын курулуштарында, завод-фабрикалардан, өнөр жайлардан,
айыл чарбада чыккан саркындылардан, радиоактивдүү заттар, нефть менен дарыялардын, океандардын абанын булганыч газдары менен начарлашын байкап, Вернадский биосфера жөнүндөгү окуусун тереңирээк изилдөөнү туура тапкан. Бул окумуштуунун иши бардык өлкөдө, биринчи иретте Франция жана Америкада кеңири таралган. Азыркы учурда биосфера жөнүндөгү окуунун экология илиминин тармагы жана жаратылыштагы коргоонун негизи болуп калды. Азыркы биосферанын сакталышы жана табияттын тең салмакта болушу жалпы эле бардык өлкөлөрдөгү адамзаттын аң сезимине байланыштуу. Вернадский абанын, суунун, жер кыртышынын ууланып бузулушу эч бир жакшылыкка алып келбестигин, эч бир акылдуулук көргөчтүк менен билген. Ал эми ноосфера. Ноосфера мындан 20 жыл мурун көптөгөн өлкөлөрдө адам менен айлана чөйрөнүн ортосунда карама-каршылыктар башталган. Мындай карама-каршылыкты күчөтпөй алдын ала жөнгө салуу үчүн француз философу Леруа 1927 жылы ноосфера деген түшүнүктү сунуш кылган. Ноосфера бул грек тилинде нос акыл эс, фара тоголок дегенди түшүндүрөт. Биосферага акыл эс менен мамиле кылуу Леруа кийин ноосфера жөнүндөгү пикирди өрчүткөн. Франция палеонтологу жана теологу Тейяра де Шардендин ою боюнча, ноосфера бул жалпы элдик аң сезимди көтөрүү деген. Себеби планетада тиричилик эволюциясына жана анын өсүп өнүгүүсүнө көз салуу зарыл деген. Мындай пикирдин келип чыгуусу азыркы кездеги адам жашоосу жана келечеги биосферанын бузулушуна байланыштуу деген мааниде айтылган.